Мұхаммед-Қалы Дүшкевич, мен сізді қолдайм. Үш нәрсе бар да. Бірінші, ел аралық конвенцияның майыптардың ұқтары жөнді ратификация болған. Мұрын премьер-министрлер аны қыла албай жүрішкен. Екіншіден, мүмкіншілігі шектелген балдардың ата-енелерге персоналдық ассистент қатары ақша бөлу. Алдағы көптеген жыл мұндай сүлөйле келатқан, бірақ сіз шешімді шығардыңыз. Үшінші, бұл қопсыздық шар. Сіз аны айттыңыз. Ошол мен қолдайм, бірақ ошол мен мақто бүтті. Емит теріс нәрсені айтсақ. Үміт бойынша көптеген жаш балдар менен сүйлөшүп атам. Үміті жоқ. Өзгөрүүлөрдү күтүп атышат. Эртең эмес, 25-жылда эмес, бүгүн күтүп атышат. Ошонусу болбой жатат да. Кайсы тармакты албасак, бүт жерде проблема. Мына карасаңыз, кылмыш уюмдардын аракети күчөп баштады. Же эмне милицияга бирөө күчтү бербей жатабы? Билим берүү системада китептер катачылык менен чыгып атат. Саламаттык сактоо бекер деп атабыз. Бекер жок да ачык эле. Жумуш камсыздоо. Мына айтып атышат, мен 5 жыл угуп атам, 700 000 киши миграцияда. Мен оюмча көбүрөөк. Жаш балдар университетти бүтүп Европага кетип атышат, ар кандай мамлекеттерге кетип атышат. Себеби көбүнчө биякта жашайбыз деп атышат. Бирок азыр акча табайлы десек, биякта же айлык маянын деңгээли өтө төмөн, же таптакыр жумуш жок. Жумушту таба албай жүрүшөт көбүнчө. Ушундай проблемаларды ким чечет? Үмүттү ким берет? Радикалдуу реформаларды ким кылат? Радикалдуу реформалар жок. Кылып атабыз, эметип атабыз, иштеп атабыз. Мен азыр докладты уктум. Сонун доклад кагазды окусак. Как будто биз Кыргызстанда эмес, бир өнүккөн мамлекетте жашагандай болуп калдык да. Жооп бересизби ошол боюнча? Дастан Далабаевич, сизге чоң рахмат, жанагы жакшы пикириңизди айтканга. Мен да кошулам, мындай проблемалар бар. Бирок эми бул проблемалар жаштардык өзгөчө. Өзгөчө жумуш менен камсыз кылуу. Бул тез чечүүчү маселе эмес. Бирок биздин өзүбүздүн биринчи кадамдарыбыз, жасап жаткан кадамдарыбыз, жанагыдай биздин жумуш орун түзүүгө, бизнеске жеңилдик берүүгө, бизнеске жакшы шарт түзүп берүүгө, коррупциялык схемаларды жоюуга, жанагыдай салыктык жеңилдиктерди берүүдө, жана башка институттарды түзүп аткан, мен ойлойм, булардын баары ошол жумуш орун түзүүгө багытталган кадамдар. Анан булардын жемиштери тез арада болбойт экен мындай маселе. Бирок биздин өзүбүздүн өкмөттүн көз карашы, түшүнүгү бул чечүү жумуш орун түзүү менен гана чечилет да. Айлык маянасы пайда болот. Социалдык маселелер чечилет. Муну биргелешип иштешибиз керек. Бирок сиздин айтып аткан сын пикирге мен да кошулам. Мен өзүмдө ошондой сындайм. Чечилбей атканына, тез болбой атканына мен да өзүм сындайм. Бирок аракет кылам. Аракет кылабыз бардыгыбыз. Сиздер да колдоп атасыздар. Аракет кылып ушуну максаттарды жүзөгө ашырууга болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Рахмат. Рахмат. Башка мындай кадр маселени дагы чечиш керек болуп атат. Мамлекеттик кызматтар төмөндөп атат. Көрүп атасыз го? Аны азыр жаштарга, мисалы, окуучуларга волонтерство катары кылбайлы, мыйзам менен бекитип, университеттер контрактты түзүп, договорду. Ар бир мамлекеттик орган менен. Ошол жерге волонтерлор катары студенттерди жумшаса, банктар алсын, башка уюмдар алсын, үйлөш керек да, бирөө үйлөш керек. Эми китептер начар болсо, мугалимдер арзан айлыкты аз алса, бирөө билимди практикалык хотя бы түрүндө бериш керек да. Мен ойлоп атам да, жаштар азыр кылмыш уюмдарды көрүп, аларды баатыр кылып атышат да.
биз эмес, депутаттарды жаман көрүп атышат. Рахмат. Сөз Баймұратов Қалдарбек Шакировичке беріледі. Рахмат. Дастан Далабаевич. Жооп барбы? Тоқтат қыла мен. Дастан Далабаевич, эми жана мен айткан эле сөзсүз түрдө билимдүү жаштарыбызды мынакей чет жакка кетип аткан көрүнүштөр болуп атат. Жумуш орун жок, же болбосо өзүнүн алган билиминин деңгээлине жараша жумуш орун болбой атат. Мунун баарын түзүш үчүн ошол экономиканы көтөрүп, жумуш орун өндүрүштү көтөрүшүбүз керек. Көбүнчө жана сиз айтып аткан проблемалар каяктан? Миграция. Бул айыл жеринен. Мына биз жакында мен түштүктө 2-3 районго бардым. Жаштардын көбү ошол райондордон кеткен. Эмне үчүн кеткен? Жумуш орун жок. Жерди иштетейин десе суусу жок. Ичейин десе таза суусу жок. Ушулардын баары 80% мигрант бул айыл жеринен кеткен. Мына ушул жанагы президентибиздин чечими региондорду өнүктүрүү деген ошо жаштарыбызды кайра кайтканын кайтарып, жумуш орун айыл жеринде туулган өскөн айылында болсун деген болуп атат. Ана жанагы сиз айтып аткан иш-чаралар боюнча дагы иштер жүрөт. Жаштарды тартуу, мамлекеттик башкарууга тартуу, мына азыр канча деген жаштар министри болуп келишти. Ушулар үлгү болот. Жанагы сиз айтып аткан криминалдык топтор эмес, жаш министр келип жакшы иштесе үлгү болот. Анан сөзсүз түрдө жана айлык маяна маселеси бар. Эми токтобой атканы, мамлекеттик кызматтан кетип калып атканы, жогорку кызматтарга келбей атканы, ошол айлык маянасы социалдык маселе бар. Аны дагы комплекс чечишибиз керек да. Бул келечектики. Рахмат сизге.